The master class is we have Мастер-класс абдан сонун өтүп жатат. Атайын жабдыкта фагот аспабына түтүкчө жасаганды үйрөнүп жатам. Жыйынтыгын аспапта ойноп текшерип көрөбүз. That is the first reed we have made here, and you see that it is totally similar to this. Мастер-класс биздин тарыхта биринчи жолу болуп атат. Биздин фаготко бул трость жасаган машинка вообще жок болчу негизи. Биз кол менен жасалчу, же болбосо башка жактан заказ беребиз. Ушундай болчу да. Анан бул эми благодаря консерваториянын неме связьдары менен болуп атат. Муратбек Акимовичтин аркылуу биз дагы аябай мындай толкундануу менен муну күткөнбүз да. Анткени бул убакка чейин бул болбогон нерсе да. Жок болчу да. Анан бул не только консерваторияга, бүт эле Кыргызстан үчүн бул биринчи нерсе. Буга чейин биз деген трость мисалы үчүн муну заказ кылып эле алчубуз да. Заказ кылып эле алабыз. Мисалы үчүн заказ кылганда дагы бир 10 заказ кылсаң, ичинен 5 жарабайт да. 5 жарайт. Ушундай эле нерсе. Баасы где-то ар кайсы мастердики ар кандай. Мисалы үчүн 300 рубльдан баштап 500-600 рубльга чейин болот. Плюс доставкасы менен. Эми биз последний мисалы үчүн Россиядан заказ кылганбыз. Моя задача была, значит, делать концерт симфонического духового оркестра. Это для республики. Мен Бишкекте үйлөмө аспаптар менен коштолгон концерт коюуну көптөн бери максат кылып жүрөм. Бул республика үчүн жаңы нерсе, ал эми башка өлкөлөрдө, мисалы Жапония же Германияда бул адаттагы эле көрүнүш. Мен муну Кыргызстандагы маданият маселеси курч турган менен түшүнөм. Айрыкча үйлөмө аспаптарда ойногон музыканттар жок эсе. Болгону 6 калыптыр. Биз эл аралык баарлашууну күчөтүүнү көздөп жатабыз. Албетте бул жаатта саясат эмес, маданият, музыка жакшы таасир берет. Музыка тилин бардык улуттар котормосчок эле түшүнүшөт.